муктазайыл акт дейт. Ошол келишим, соода келишими өзү талап кылган шарт бар. Мисалы, эки адам сатуучу менен алуучу соода кылып атат, бай болуп атат. Сатуучу айтып атат, сен мага товарды бер деп атат. Ошол замат. Бул шарт муктазай акт талап кылат ушуну. Сен акт болгондон кийин, келишим болгондон кийин сен товарды өткөзүп беришиң керек. Ошон үчүн соодагерге барып туруп, бай муштариге сен мага эмне кыл, товарыңды бер, мен сага акчаны берем деп талап кылса, жайыз. Бул шарт жайыз, келишим ошону талап кылат. Же болбосо неме алуучу айтат, сен биринчи мага акчаны бер дейт. Сен акчаны бер, анан мен сага товарыңды карматам дейт. Бул деле жайыз. Шарт кылып атат бири-бирине, бирок бул шартты ошол келишим өзү талап кылат. Келишим талап кылган шарт. Ошон үчүн бул шарт менен бай соода батыл болбойт, фасык болбойт. Түшүнүңөрбү? Биринчиси келишим, бай соода келишими талап кылган шарттар, аны менен соода фасык болбойт.